жашыл береттин ээси болдум буюрса. Алсырап келип туруп, ошол акыбалда ок атат бутаны. Байланышта. Өзүңөр көргөндөй мына ушундай тоскоолдуктар бар. Билим дагы керек. Ал жерде жөнүнө өтпөйт. Барып жардыргычтарды кошуп, жардырып. Скорпиондун жашыл беретин алуу мен үчүн бул максат болчу. Армия жашоосун жана күжүрмөн даярдыгын чагылдырган улуттук каналдын кызматын мекенге патриоттук көрсөтүүсү. Назарыңыздарда биз бүгүн Скорпион атайын багыттагы бригадасын чагылдырып жана жашыл беретке татыктууларды бирге аныктайбыз. 30 март Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн Скорпион атайын багыттагы бригадасынын түзүлгөн күнү. 1994 жылдан бери алгач рота, отряд, батальон катары эсептелип келсе, бүгүнкү күндө 52-806 аскер бөлүгү катары түзүлүп, атайын багыттагы спецназ катары бир топ жооптуу тапшырмаларды аткарып келишет. Бул атайын багыттагы бригада өзүнүн ийгиликтүү куралдуу күчтөрүнө салымын кошуп келет. Белгилеп айта кетсек, 1999 жылы 2000 жылдары Өзбекстандын ислам кыймылынын күтүүсүз кирип келген террордук коркунучуна каршы турушканда, 2010 жылдардагы Ош окуяларында, ошол убакта түштүк регионундагы стабилдүүлүктү кармоо боюнча өзүнүн чоң салымдарын кошкон. Андан сырткары чет өлкөдө өткөрүлүп жаткан окууларга, машыгууларга катышып, ошол жакта жеке эле бригаданын эмес, жалпы Кыргыз элинин, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн желегин бийик желбирет келишет. Жолдош полковник, атайын багыттагы бригадасынын курамы эрдемки баштыгы, командирдин орун басары майор Аштеке. Вот, Саратай, младшего! Эркин тур! Чаяндын белгиси түшүрүлгөн жашыл өңдөгү берет жоокердин кесиптик жактан мыкты экендигин айгинелейт. Скорпиондо кызматын өтөп жаткан ар бир жоокер үчүн жашыл беретке жетүү негизги максаттардын бири. Бирок ал жол татаал жана бир канча сыноолордон турат. Бүгүн дал ушул жашыл берет үчүн 1 жылдан ашуун убакыт даярданып, негизги сыноолордон өтүп тандалып алынган аскер кызматкерлеринин акыркы сынак күнү. Эч кимге мындай көз жумуу болбойт. Ким кандай тапшырса, чындык менен тапшырат, өз күчү менен тапшырат, өз билими менен тапшырат. Бүгүн мына айтсак, биякта эң мыктылар турат. Мен ойлойм, бүгүн силер баарыңар жакшы тапшырып, жакшы деңгээлдерди көрсөтүп, достойно өтөсүңөр деп ойлойм, да? Нучу, товарищ спецназовцы, поздравляем, да? Желаем успехов. Буюрса, бүткөндөн кийин буду поздравлять. Түшүнөрбү? А так, с успешным сдачей и прибытием на 3-й этап. Да? Ну, молодцы. Дошли? Теперь до конца вы должны пробежаться. Түшүнөрбү? Все, товарищи, сейчас организуем забег ровно в 9:30, замкомрик. Первый забег в 9:30. Все готовы в учебные места, да? Все, начинаем и должны показать хорошие результаты. Жашыл беретти арзгандар үчүн сынакка старт берилди. Бүгүнкү оор сынактан жоокерлер негизгиси дене тарбиялык жана психологиялык чыдамдуулугу жактан даярдыгын, аскердик негизги сабактардан билимин текшерүү керек. Аскерлердин арасынан алгачкы болуп сынакка кадам таштаган Нуртилек бүгүнкү тапшырмада белгиленген аралыкка көрсөтүлгөн убакытта чуркап өтүшү шарт. Бул жолдо жеке эле чуркоо эмес, ар түрдүү тоскоолдуктардан татыктуу өтүп, аларда парашюттан секирүү, ок атуу, радио түйүнгө байланышка чыгуу сыяктуу бир катар сыноолор күтүп турат.
Бул жер деген элеки 806 аскер бөлүктүн ок атуу шартчасы. Азыр өзүңөрдө көрүп аткандай жашыл беретке тапшыруу сынак болуп атат. Бул сынак, бул шартчадан деген практикалык ок атуу болот. Тапшырып аткан кандидат деген келип туруп 3 ок атылат бул жерде. Буга чейин жанагындай учебный точкаларды өткөндө бул жака уже мындайча айтканда чарчап келет да. Приближенный баягы боевой действияга приближенный чарчап, алсырап келип туруп, ошол акыбалда ок атат бутаны. Өзүңөр көргөндөй, биякта бутада 100 метрлик бута 3 ок атылат. Ар бир атканы деген тийиш керек. Эгерде тийбей калчу болсо, штрафной круг деп коебуз, чуркап келет. Ар бир ок тийбей калганына, ар бир окко штрафной круг чуркап келет. Ошондуктан албетте тийиш керек. Тийбесе өзүнүн эле дистанциясы узарып кетет да. Ruhsatı 59, 60'a baylanışka. Çıktı? Baylanışka çıktım. Çıkkandan başlap buyaka чейинки аралык 5 километр гаска бронжилет противогаз автомат учурду. Биринчи старттан чыкканда эле биринчи аба десант даярдыктан өтөт, андан тоо даярдыгынан өтөт, андан кийин инженердик даярдыктан, анан ок атуу даярдан өтүп анан бизге келет да. Бизге келип. Максаты эмне бул жерге келиш? Бул жерге максаты ошо. Ар бир аскер кызматчыл ушул байланыш каражаты да турат. Ушуну менен байланышка чыкканга, башкы станция менен байланышка чыкканга билиш керек да ар бир аскер кызматкер. Анан өзү кураш керек. Өзү курайт муну. Толук бардыгын ушул чачып, биз атаң чачып коебуз, өзү курап. Кандайдыр убакыт мындай согуш учурунда өзүн жоготпостон ошону курап байланышка чыкканга мындай эме да. Ар түрдүү кырдаалга даяр болуп. Ар түрдүү кырдаалга даяр болот. Тияктан тоскоолуктан өтүп келип, анан бул ушул эң акыркы точкасы. Анан бул курап байланышка чыгат, башкача кайра анан түз чуркап кетет да. Кайра 5 километр ап. Ошол менен 10 километр болот. Он километр аралыкта чакырыкты жөнүнө өтүп койбойт. Ар кандай тоскоолдуктар бар. Ошон үчүн адам туруктуу болуш керек. Туруктуулукту таап калат. Күч туруктуулугу. Ошол 10 чакырымды өзүңөр көргөндөй мына ушундай тоскоолдуктар бар. Билими дагы керек. Ал жерде жөнүнө өтпөйт. Барып жардыргычтарды кошуп, жардырып, андан ары барып бутан атат. Эгерде бутан ата албаса, кайра артка чуркайт, алдыга чуркайт. Тосмолор бар. Чоң деген тоолорду өтүшөт. Андан ары барып байланыш каражаттары чачылып жаткан болот. Ар бир окуу орду бар да. Ошо окуу ордуларына барып, чачылып жаткан байланыш каражаттарын жыйнап, бияка байланышка чыгып, ары чуркап анан келишет. Мен ойлойм, анын баардыгын өтүш үчүн өтө жогорку деңгээлдеги даярдыкты талап кылат да. Себеби жөн эле барып келбейт, андагы убакытка барып келет. Көптөгөн бул жерде тапшырып жүргөн балдардан көрүп атабыз. Көптөгөн кээ бир жылы тапшырып, өтө албай калып, көптөгөн чоң мээнетти салып, жон тери менен даярданып, анан өтүп атышат да. Баары эле тапшырып эле өтүп кеткен жок да. Билими жагынан кулагандар бар, физикалык даярдыгы жагынан кулагандар бар, кечээки күндө өтүп, бүгүнкү күнгө өтүп келип кулагандар бар. Ошондуктан даярдык эле талап кылат. Эгерде канчалык көп даярданса, канча жакшы даярдык болсо, анда өтүшөт. Жашыл берет өмүр бою калат, өмүр бою. Баштагы жашыл берет жана каруудагы скорпиондун шеврону болот. Ошону такканга акын алышат да, булардын акысы болот эми ошону тагып жүргөн.
аскер адамдын ар биринин кыялы, мечтасы бул жашыл берет кийүү. Тем более бул спецназда кызмат кылган ар бир аскер кызматынын кыялы болуп эсептелинет. Эмне үчүн Скорпион деги эле эмне үчүн аскер кызматкери тандоо? Мен өзүм Баткен областынын Баткен районунун Газ айылында төрөлүп, ошол жакта чек арада чоңойгонума байланыштуу жаштыгымдан эле ошо чек арага жакын жайгашкандыктан мекенге болгон сүйүү ошол жактан башталган деп ойлойм. Жаштыгымдан эле аскер кызматына келем деп ниет коюп, 2018-жылы Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскери Калин Усенбеков атындагы аскери институтуна тапшырдым. Ал жакта окуп, мен 3-курска окуган. 3-курста аскердик такшалууга 52-86 аскер бөлүмүнүн Скорпион атайын багыта бригадасына аскердик такшалууга түшкөм. Менде ошондон баштап Скорпионго болгон кызыгуу, Скорпионго болгон интерес ошол жерден башталган. Мен ошондон эле баштап ниет койчумун, Скорпионго келем. Ошондон баштап мен жашыл беретти кызыгуу башталып, интернеттерден көрүп, ар ким жашыл берет кийген, бул ар бир спецназтын кыялы болгондуктан мен да ошол жашыл беретке тапшырсам деп ойлочумун. Ошондон баштап андан кийин көптөгөн аракеттерди кылдым, буга чуркадым. Буга чейин спорттун кайсы түрү менен бар? Жеңил атлетика менен машыккан болчумун. Жеңил атлетика менен машыгып, ошо именно окууну бүтүп, мен 2022-жылы июль айында өзүм кыялдап жүргөн 52-86 аскер бөлүгү Скорпион бригадасына келип түштүм. Бул мен жашыл беретке болгон кызыгуума бул дагы бир себепчи болду. Андан 2023-жылы былтыр бул жерде жашыл берет тапшырылгандарды көрүп, мен ага болгон кызыгуум дагы да күчөп, ашып, мен да эмки жылы ушул жерден жашыл беретти алам деп өзүмө ниет койдум. Андан кийин мен даярдандым. Жашыл беретке эмне керектүү болсо, ошолордун баарын ушундан баштап даярданып баштадым. Чуркадым. Бул жерде жөн эле чуркаган эмес. Бул жерде аскер кызматкеринин тартиби, жүрүм туруму жана ошондой эле билим деңгээли да каралат, баардык жактан каралат. Бул жашыл беретти бир эле чуркаган адам кийбейт. Бул жерде ар бүт жагынан спецназга тийиштүү баардык сапаттарга ээ болуш керек. Баардык сапаттарга ээ болуш керек. Мен кыялданып жүргөн кыялым бүгүн мүмкүнчүлүктү ашырууга бүгүн шанс келди, чоң шанс келди. Мен ушул шансты колдон чыгарбайын деп бүгүн болгон күчүмдү аракет кылып, ушул жашыл береттин ээси болдум, буюрса. Ийгилик сага. Чоң рахмат. Рахмат сиздерге да. Буга чейин гвардия аскер бөлүктөрүндө Пантерада кызмат кылып келгем. Скорпиондун жашыл беретин алуу мен үчүн бул максат болчу. Азыркы учурда мен эл тараза, Кудай буйрса ушул максатыма жеттим деп ойлойм. Кыйынчылык болдубу? Албетте, даярдануу учурунда көптөгөн кыйынчылыктар болду. Бирок ошого карабастан биз ар дайым эмгектенип, ушул эмгектин үчүндө иштедик. Кудай буйрса, ошол мээнетибиз акталды деп ишенем. Скорпиондо мырзалар менен тең жарыша эле айымдар дагы кызмат өтөйт. Дал ушул тушта алардын арасынан 2 айым жашыл беретке ээ болууга күчүн сынап жатышат. Айымдар үчүн албетте мырзалардыкынан анча айырмаланбаган жеңилдиктер каралган. Жүгүрүп өтүүчү жолдун узактыгы мырзалар үчүн жалпы 10 чакырымды түзсө, айымдарга 5 чакырым болуп кыскартылган. Бөлөккө кылмагыла.
2024 жылдын 30 март күнү Скорпион атайын багыттагы бригадасынын түзүлгөнүнө 30 жыл толду. Бул жылдар аралыгында Скорпион эл тынчтыгы жана коопсуздугу үчүн мамлекет тарабынан берилген бир топ жооптуу тапшырмаларды так аткарып, бир катар ийгиликтерге жетишти. Алсак 2003 жылы Скорпионго Кыргыз Республикасынын президенти куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы тарабынан күжүрмөн байрак тапшырылып, ошондой эле мыкты даярдыктагы ийгиликтери үчүн Коргоо министрлигинин вымпели менен сыйланган. Ал эми 2004 жылы Скорпион куралдуу күчтөрүнүн аскер бөлүктөрүнүн арасынан мыкты даярдыгы менен биринчи орунга ээ болуп, Кыргыз Республикасынын президенти куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы тарабынан аскердик каармандык вымпели менен сыйланган. Скорпиондун мына ушундай мыкты жетишкендиктери анын элиталык бөлүк экендигинен кабар берет.